Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. 14 март алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент китептердин жетишсиздиги жол берилгис нерсе билимден акча аябайлы. Мектептеги билим берүү трансформациялоо боюнча Алтын казык мамлекеттик программасынын долбоорунун бет ачары жасалды. Жапаров жаңы программа буга чейинки баркы менен мааниси кеткен кезектеги реформага айланбаш керектигин белгиледи. Мектептердеги билим берүү маселесине кайдыгерлик кылууга акыбыз жок. Мамлекет билим берүү максаттарына каражат аябайт. Бул туурасында президент Садыр Жапаров мектепке чейинки жана мектептердеги билим берүүнү өнүктүрүүгө арналган жыйында айткан. Иш-чарада билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева мектептеги билим берүүнү трансформациялоо боюнча Алтын казык мамлекеттик программасынын долбоорунун бет ачарын жасаган. Мамлекет башчысы жаңы программа буга чейинки баркы менен мааниси кеткен кезектеги реформага айланбай, алдыдагы ондогон жылдарга өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн бекем негизин түзүшү керектигин белгилеген. Мектептердеги билим берүү маселесине кайдыгерлик кылууга акыбыз жок. Биз азыр мекен келечеги, маанилүү улуттук маселелер дал ушул мектепте чечилип жатканын так кесе айтышыбыз керек жана даана так аңдап билишибиз абзел. Эң негизги байлыгыбыз элибиз, адам капиталы, мамлекет билим берүү максаттарына каражат аябайт деген президент. Президент билим берүү жана илим министрлигине билим берүү программаларын модернизациялоо жана алардын мазмунун жакшыртуу маселелерине артыкчылыктуу түрдө көңүл бурууну тапшырган. Жапаров окуу китептеринин жетишсиздигин жол берилгис нерсе деп атаган. Былтыр 738 000 нускада 176 миллион сомдук 16 аталыштагы окуу китептери жана 13 аталыштагы методикалык колдонмолор басылып чыкканын белгиледи. Муну менен бирге президент министрлер кабинетине 2 жылдык мөөнөттө дүйнөгө таанылган алдыңкы стандартка негизделген заманбап окуу китептери менен Кыргызстандын мектеп окуучуларын камсыз кылуу маселесин толук чечүүгө тапшырма берген. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кымбаттуу кесиптештер, биздин эң негизги байлыгыбыз бул биздин элибиз. Бул биздин адам капиталыбыз. Адам капиталына инвестиция жасасак, эртеңки күнү 10 эсе эмес, 100 эсе дивиденд алып келет. Айталык, мектеп имараттарынын курулушуна өткөн 3 жылда акча аяган жокпуз. Жалпысынан алганда 219 мектеп курулду. Дагы курулуп жатат, мындан ары дагы курабыз. Бул эми мурунку темп менен салыштырганда жок эле дегенде 3-4 эсеге көп. Бирок мектептерди куруу иштери маанилүү болгону менен андан да маанилүүсү эң негизгиси бул окутуунун программасында. Мугалим менен окутуучу да окуу китептеринде болуп жатат. Муну моюнга алышыбыз керек. Бизде окуу программалары заман талабына канчалык жооп берет? Биз акыркы маалыматтык коммуникациялык технологияларга жана жасалма интеллект революциясына кантип жооп берип атабыз деген суроо туулат. Мектеп же билим берүүдө эмне көйгөй десе эле бул айылдарга мектеп курушубуз керек, тигил жакта имарат жетишпейт, же урап атат деген эле маселелер көтөрүлөт. Мазмунга маани берген киши жок болуп атат. Мазмунга. Мындан ары сиздер билим берүү министрлиги окуу программаларына, мазмунуна маани бересиздер деп ишенемин. Диккат, көңүл буруңуздар ушуга маанисине. Эң ириде ушул маселелер өтө курч бойдон калууда. Имарат куруу жагына министрлер кабинети менен аймактык жетекчилер колго алышсын. Азыр кабыргасынан коюла турчу маселе бул биздин балдарыбыздын келечеги, мамлекетибиздин тагдыры. Мектептеги окутуулар бүгүнкү күндүн талабын эмес, эртеңки тагыраак айтканда 50-жылдардын жылдардын талабына жооп бергендей болуш керек. Биз бүгүнкү убакытты дайыма кууп жетип турушубуз керек, артта калбашыбыз керек. Тилекке каршы азыркы абалыбыз начар.
мектептерде билим берүүнүн сапаты көңүл сыртында калып жатат да. Ошол эле китеп менен камсыз кылуу маселесине келели. Азыркы күнү 7,6 миллион даана китеп жетишпейт экен. Былтыр өз көзөмөлүнө алып атып, учкун типографиясынан 176 миллион сомго 16 аталыштагы окуу китептерин жана 13 аталыштагы методикалык колдонмолорду 738 миң тираж менен чыгарып бергенбиз. Бирок, урматтуу кесиптештер, мындай темп менен иштесек бизге 60 жылдагы аздык кылат. Мындай болбойт, бул маселени ыкчамдатып чечишибиз керек. Акылбек Үсөнбекович, китептерди толук чыгаруу үчүн каражат маселесин чечип бериңиздер. Жакшы сөз бар го, билим берүү системасынан акча жайган мамлекет түрмөлөрдү салат деген. Бул сөз дагы бекеринен айтылган сөз эмес. Шуну эсибизден чыгарбашыбыз керек. Албетте бүгүнкү күндө бирден бир маселе мектептерди санариптештирүү болуп турат. Азыр биздин мугалимдерибиз дагы, окуучуларыбыз дагы заманбап техникага ээ болушу керек. Балким бир канча предметтердин китептерин электрондук форматка өткөргөнүбүз туура болобу? Муну да ойлонуштуруп көрүңүздөр. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 миң сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз да кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Да ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Пакистанда Кыргызстандын ардактуу консулдугу ачылды. Пакистандагы Лахор шаарында Кыргызстандын ардактуу консулдугу ачылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Аны жетектөөгө К.Ю. Мехер дайындалды. Министрликтин маалыматында ардактуу консулдуктун ачылышы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдөгү маанилүү иш-чара экенин, эки тараптуу соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштардын деңгээлин жогорулатууга жана кыргыз жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого чоң салым кошот. Президенттин иш башкармалыгы мамлекеттик ипотекалык компаниянын акционери болду. Кыргызстандын президентинин иш башкармалыгы мамлекеттик ипотекалык компаниянын акционери болуп калды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин министрлер кабинети мамлекет мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик аркылуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын 100% акционеринин милдетин аткарып келген. Мындай чаралар мамлекеттик ипотекалык компаниясынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, Кыргызстанда ипотекалык насыялоо механизмин өркүндөтүү,
Ошондой эле социалдык аскер кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программаны кабыл алуу жана ишке ашуу үчүн шарттарды түзүү максатында кабыл алынганы белгиленген. Бишкектеги номер 67 мектептин окуучусунан кургак учуу аныкталды. Бишкектеги номер 67 мектеп 2 күн онлайн окуйт. Бул тууралуу маалымат репортер КЖГ Бишкек мэриясынан ырастады. Окуучулардын бирөөсүнөн кургак учуу аныкталган. 12 март күнү мектепте дезинфекциялоо иштери жүрдү. Мэриянын билдирүүсүндө кургак учукка чалдыккан окуучу менен байланышкан балдар жана мугалимдер медициналык кароодон өтөт. Assalamu alaikum туугандар. Биз жаңы турга старт бердик 4-чү турубузга. Ушул машиналарга 500 сомдон билет алып бересиздер. Алдыңкы главный оюндан тааныштырып келейинчи. Бул оюнда өзгөчө, дискалары өзүнчө эле бир башкача. Ушул машинабыз главный туугандар. Жылы 97, 2-4 объемдо, автомат, бензин. Общем мактай турган машина, видеодон көрүңүздөр, баа бересиздер. 500 сомго билет аласыздар, ойнойсуздар, утасыздар туугандар. Экинчи машинабыз кара Nexia. Биринчи оюндагыдай светти, кара Nexia 2010 жылгы. Бул дагы таза, сонун. Экрандагы номерлерге байланышасыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Чөткү. Эки матизибиз окшошкан, экөө тең 2008. Экөө тең жашы тең, вишня свет, голубой свет. 500 сом ушул машиналарды билет алып ойноп утсаңыздар болот туугандар. Билет алыш үчүн кандай? Биз описанияга номер жазып койдук. +7925 906 2704 кылсаңыздар ушул номерде WhatsApp бар туугандар. Ушул WhatsAppка любой суроо бересиздер, жооп беребиз. Экранда көрсөтүлгөн М-банка акча саласыздар, ай жакына деп чыгат. WhatsAppка момент чекчөнү өтөсүздөр. Жарым сааттан ашпасын туугандар. Билетиңиздер сразу барат. Каналга катталып бир-бирден билет алыңыздар. 4 машинадан тышкары бул оюнда 4 телефон бар туугандар. 128 памятте Samsung A15 деген телефонубуз. Samsung A15 4 телефон 128 памятте туугандар. 4 телефон 4 машина 123 миң сомдон пулубуз бар. 128 приз болот. Бул оюнда 3100 билет ойнолот туугандар. 3100 билет ойнолот. 4 машинаны 4 адам утасыздар, 4 адам телефон утасыздар туугандар. Шашылыңыздар, билет алышка шашылыңыздар тууган. Мектептерде сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салынышы мүмкүн. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров билим берүү министрлигине мектептерде телефон колдонууга тыюу салган эл аралык практикага көңүл бурууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Кечээ өлкө башчынын төрагалыгы астында мектепке чейинки жана мектептердеги билим берүүнү өнүктүрүүгө арналган жыйын болуп, анда Жапаров сабак учурунда телефон колдонууга көйгөйүнө токтолгон. Президент билим берүү министрлигине мектептерде чөнтөк телефондорду колдонууга тыюу салган эл аралык практикага көңүл бурууну тапшырып, анын пайдасы жана зыяны тууралуу маалыматтарды жайылтууга чакырган. Ошондой эле телефон окуучунун билим алуусуна терс таасирин тийгизип жатканына көңүл буруп, окуучулардын ата-энелери менен биргеликте туура чечим кабыл алуу керектигин белгиледи деп жазылат маалыматта. Жыйындын соңунда мамлекет башчы Кыргызстанда мектепке чейинки мектептердеги жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берген. Сөзүмдү кыскартайын. Сөзүмдүн акырында мектептердеги чөнтөк телефондордун көйгөйүнө токтолгум келип атат. Пайдасынан зыяны көп болуп жатканы байма-бай айтылууда. Жакында эле мына өзүңүздөр билесиздер, Франция менен Улуу Британияда мектептерде окуучулар чөнтөк телефондорун калтырсын, аларга алаксыбасын деген чечимдерге келишти. Бул көйгөй бизде дагы курч, муну билесиздер. Биз мектеп окуучуларынын чөнтөк телефонун колдонуусун мектепте билим алышына, жалпы окуу процессине кандай бир терс таасирин тийгизип жатканына көңүл буруп, туура чечим кабыл алышыбыз керек деп турамын. Ата-энелер менен бул жагдайды туура түшүндүрүп, маселени туура жагына чечүү жолун издегиле, ата-энелер менен сүйлөшкүлө, бул маселени тез арада чечишиңиздер керек. Мэрия Бишкектин борбордук көчөлөрүнө өзгөчө режим киргизмекчи. Мэрия Бишкектин борбордук көчөлөрүнө өзгөчө режим киргизүүнү көздөп жатат. Мындай сунуш Бишкек башкы архитектура ишканасынын жыйынында каралган. Картада сары менен белгиленген көчөлөргө жолдун жээгине унаа токтотууга тыюу салуу сунушталууда. Ал эми жашыл менен азыр машина калтырууга болбой турган көчөлөр чийилген. Шаардын башкы архитектору Урмат Карбаев жол жана транспортты өнүктүрүү жаатындагы долбоорлорду көрсөтүп, транспорт түйүндөрүн асма жол, жаңы жол куруу жаатындагы көйгөйлөрдү жана аларды чечүү жолдору тууралуу айтып берген. Уксус аралашмасын ичип алган Бишкекте милициянын кайгылуу кызматкерлери наристени куткарып калышты. Бишкек шаардык милициясынын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери кызмат учурунда наристени куткарып калышты. Ведомстводан билдиришкендей, кызматкерлерге 9 айлык баланын апасы баласына медициналык жардам керектигин жана тыгындарга байланыштуу жеке унаасы менен жетүү үчүн кечигип калаарын айтып кайрылган.
Наристе үйдө ойноп жатып дасторкон үстүндө турган уксус аралашмасын ичип алган. Милиционерлер кызматтык унаада баланы кыска убакытта ооруканага жеткиришкен. Видеодо көрүнүп тургандай кызматкерлер ооруканага баланын ал акыбалын билүүгө келишкен. Учурда баланын абалы жакшы. Айдарбеков арабыздан 13 депутат кетти, унчукпай эле отура беребизби? Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков 7 чакырылыш келгенден бери 13 кесиптеши мандатынан кол жууганын айтып, тынчсыздануусун билдирди. Ал мындай кырдаалга төраганын реакция жасашын талап кылды. 90 депутаттын 13 кетти, бул эмне? Анысы мыйзамдуу эмес экенин дайыма айтып жатабыз. Укуктарыбызды төбөлөп тепсеп жатышат. Мындай болбош керек. Жогорку Кеңеш бийликтин бир бутагы унчукпай эле отура беребизби, деди Айдарбеков. Ошондой эле өлкөлүү депутаттык комиссия түзүп бийликтеп чыгууну сунуштаган. Жагынан дооматтар айтылды. Чындыгында 13 депутат кетти. Ушул жагынан комиссияны түзбөйлү. Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарында мыйзамдарга тийиштүү талкабания беребиз. Комиссияны түзбөйлү. 13 депутат кетти. Бул жөн эле маселе эмес. 90 депутаттан 13 депутат кетти. Биз дайыма айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес. Бул эмне деген? Тебелеп сепсеп биздин мыйзам биздин укуктарыбызды. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз реакцияны жасашыңыз керек. Төрага катары. Туура айтылды ушул жерде, Шайлбек Карабекович. Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Мындай болбош керек. Биз унчукпай эле отурабызбы? Демократиялык коомдо жашап атабыз деп, сөз эркиндиги бар экендиги айтып атат. Макул, анда ушул негизинде комиссияны түзбөйлүбү? Мен сунуш киргизип атам, урматтуу депутаттар. Дошка коюңуз. Мэрия башка аянттагы тууну 100 метрге чейин бийиктетүүнү көздөп жатат. Мэрия Ала Тоо аянтындагы тууну 100 метрге чейин бийиктетүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу Бишкек башкы архитектура ишканасынын начальниги Урмат Карыбаев кабар агенттигине берген маегинде билдирген. Анын айтымында тууну бийиктетүү демилгеси Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдык мааракесинин алкагында көтөрүлгөн. Белгилүү кетсек, азыркы туунун бийиктиги 45 метр, мааракелик майрамга карата туу дагы 55 метрге узартылып 100 метр болмокчу. Ал эми желектин эни Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына байланыштуу 33 метр болору айтылды. Өлкөдө көкбөрү боюнча республикалык турнир башталды. Нооруз майрамына карата Кыргызстанда көкбөрү боюнча республикалык турнир башталганын спорттун аталган түрү боюнча федерациядан кабарлашты. Быйылкы оюндар Бишкекте Аккулу ат майданда өтүүдө. Анда командалар 4 лигага бөлүнгөн. Алар жогорку лигага 6 команда, биринчи лига 12 команда, экинчи лига 16 команда, легендалар лигасы 6 команда. Турнирдин расмий ачылышы 15 мартка белгиленген. Финалдык оюндар 21 мартта Нооруз күнү болоору кошумчаланды. Өлкөдө 3664 миң жалгыз жашаган каарларга жардам көрсөтүлөт. Өлкөдө 3664 миң жалгыз жашаган каарларга социалдык кызматкерлерге жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдайт. Маалыматка караганда 927 социалдык кызматкер 9600дөн ашуун адамдын үйүнө барып көзөмөлдөп турат. Жалгыз жашаган каарлардан сырткары 2108 майыптагы бар жарандарга, 273 жубайларга жана 3641 оор шартта жашаган балдарга жардам берилет.